Саламатсыңарбы? Бүгүнкү өтө турган темабыз окшош үч бурчтуктар. Эки үч бурчтук окшош үч бурчтук болуп эсептелет экен, эгер анын бурчтары бири-бирине барабар болсо. Мисалы, кичинекей үч бурчтук алалык. Бул жер 30, бул жагы 70, бул жагы канча болот? Бардыгы деген 180 болуш керек да. 30 80 градус, э? Экинчи чоңураак үч бурчтук алалык. Бул жагы 30, бул жагы 80, бул жагы 70. Эки окшошпу? Окшош. Неге? Анткени бурчтары бири-бирине окшош. Мунун да 30 градусы бар, мунуку да 30, мунуку да 70, мунуку да 70, мунуку да 80, мунуку 80. Эми ушуну жалпылап, кооздоп жазып чыгат да. Бул үч бурчтук болсун. Экинчи чоңураак үч бурчтук болсун андан. Бул бурч менен бул бурч барабар экен да. Эгер барабар болсо, бул эми айырмасы жок негизичи. Бул эч айырмасы жок. Сөзсүз эле ушундай чийип деле кереги жок да. Башкача деле чийилип калса мүмкүн эле да булчу. Кандай? Жок. Бурайын да турайын. Буралбай экен да, мейли. Эми ушу эки үч бурчтук окшош болсо бири-бирине, анда көк бурчтарды А1, А2 дейли. Оранжевыйларды С1, С2 дейлик. Ал эми жашылдарды Б1, Б2 дейлик. Эгер жактары ушундай болсо, анда ушунун ортосунда бир катыш болот экен да, жактардын ортосунда. Пропорция болот экен. А1 караны алайынчы. А1 бөлүнгөн А2 барабар Б1 бөлүнгөн Б2 барабар С1 бөлүнгөн С2 деген катыш жүрөт экен. Мындайча айтканда, жашыл бурчтун көк бурчту маңдайында жаткан бөлүнгөн, экинчи үч бурчтукта көк бурчтун маңдайында жаткан экөөнүн катышы барабар жашыл бурчтун, биринчи жашыл бурчтун маңдайында жаткан жак менен экинчи үч бурчтуктун жашыл бурчунун маңдайында жаткан жагына. Ушул формула да. Эми резко эле эмне кылабыз? Мисал койдубуз. Бир үч бурчтук берилсин. Бул жагы 30 градус. Жок, чыжелик, э? Эки үч бурчтук бар экен делик. Мындай эки үч бурчтук бар экен. Бул жагы X экен, бурчу. Бул жагы X экен. Бул жагы Z экен, бул жагы Z экен. Бул жагы Y экен, бул жагы Y экен. Эми бизге эмнелер белгилүү экен? Бизге белгилүү деген биринчиники 5 экен, экинчиники 10 экен, үчүнүкү 7 экен. Анан бул жери 15 экен. Бизге суроо. X экинчи үч бурчтукта X менен Y-тын маңдайында жаткан жактарды тапкыла дейт. Же болбосо ушунун узунлуктарын тап деп атат да. Бул жак менен бул жак. Муну кантип табабыз? Формулага салабыз. Кайсы формула? Үстүдө жазган формулага. Кандай кылабыз? X-тын маңдайында жатканды X маңдайында кайсы жатат? 7 жатабы? Экинчи үч бурчтукта X-тын маңдайында эмне жатат? Белгисиз, э? Биз ошону табыш керекпиз. Муну биз А деп коелук, Аны табыш керекпиз. 7 бөлүнгөн А барабар Y-тын маңдайында жаткан биринчи үч бурчтуктагы
5пи? Экинчи учбурчтук y маңдайында белгисиз. Муну b дейлик, ушуну b'ны табабыз да. Эми эмне калды? 7, 5, 10 калды. Биринчи учбурчтукта z'тин маңдайында 10 жатат, экинчи учбурчтукта z'тин маңдайында 15 жатат. Демек, ушул жерден a менен b'ны таап койсок болот. Биринчи блокойну табабыз. Андан кийин блоконду өзүнчө жазып алсак болот да. Биринчи эсеп эмне болду? 5 бөлүнгөн 6, 5 бөлүнгөн b барабар 10 бөлүнгөн 15. Кайчылаш көбөйтөлүк? 10b барабар 75. 15'ti 5'e bölsek 75. Bu барабар 7,5. Экинчи. 7 бөлүнгөн a барабар 10 бөлүнгөн 15 экен. Аны 10го көбөйтсөк 10a барабар 15'ti 7'ge көбөйтсөк канча болот? 105. A барабар 10 жарым болот экен. Демек, таап койдук. Экен A деген 10 жарым экен, B деген 7 жарым. A деген B деген не болду? 7 жарым. A деген 10 жарым. Окшош учбурчтуктардын бизге пайдасы ушу. Дагы бир мисал. Биз эмнени өткөн сабакта кызыл болайынчы. Өткөн сабакта деген биз параллель түз сызыктарды өткөнбүз. Эки параллель түз сызык берилсин. Параллель түз сызыктар эч качан кезилишпейт. Ортосунан эки түз сызык кезилишиптир. Мындай кылчы. Эми бул жерден кайсыл бурч менен кайсыл бурч бири-бирине барабар таап алалык да. Биринчи, бул экөө параллель дегенде мынтип белгилейбиз да. Кайсы бурч менен кайсы бурч барабар? Могу түз сызыкты ала турган болсок, бул бурч менен бул бурч барабар. Экинчи түз сызыкты ала турган болсок, бул бурч менен кайсы бурч барабар? Бул бурч барабар. А дагы кайсы нерсе бири-бирине барабар? Үчүнчү. Бул бурч менен бул бурч бири-бирине барабар. Анткени бир түз сызыктын эки түз сызык кезилишип атат. Ошонун ортосунда пайда болгон бурчтар маңдайында жаткан бурчтар бири-бирине барабар. Демек, эмне болуп калды? Биринчи могу үч бурчтук менен экинчи могу үч бурчтук окшош үч бурчтук болуп калды да. Окшош үч бурчтук болуп калганда кантебиз биз? Бири-биринин жактарын катыштырсак болот. Суроо берилсин дейли. Эмне деген суроо берилсин? Бул жер 10 экен. Бул жер 15 экен. Бул жер канча дейлик? 15 деп ойлоп алчы бул жакта. 11, 12 дейлик. Анан дагы бир жак белгилүү экен. Бул жер 6 экен. Бизге эмнени тап дейт? Калган экинчи үч бурчтуктагы калган жактарын тап. Бул жак менен бул жакты тап. Биз эмне кылып чыгарабыз? Бири-бирине барабар болгон бурчтардын маңдайын катыштырабыз. Кайсынан баштайлык? Биринчиде оранжевыйдан баштайлык. 12 бөлүнгөн экинчи үч бурчтукта оранжевыйдын маңдайында эмне жатат? Биринчи үч бурчтук дейлик, мына экинчи үч бурчтук дейлик. 6 жатат. Анан көк бурчту карайлык. Биринчи үч бурчтукта 10 жатат, экинчиде белгисиз. Ушу белгисизди x дейлик, муну y дейлик. X дейлик. Андан кайсы оң калды? Жашыл. Жашылдын маңдайында биринчиде 11 жатат, экинчиде белгисиз y. Бул жерден дагы оңой эле чыгарып коебуз. Биринчи кайчылаш көбөйтсөк 12x барабар 60, x барабар канча? 60 бөлүнгөн 12, бул 5.
Экинчини алсак, x'ти ордуна коюп деле чыгарып койсок болот да. X'ти ордуна койсок эмне болот? 10 бөлүнгөн x. Жок, ордуна койдук да. 5 барабар кайсыга? 11 бөлүнгөн y. Кайсылаш көбөйтөбүз? 10 y барабар 55. Y барабар 5,5. Демек, бул жерде дагы эмне болуп калды? Жактардын узундуктарын таап койдук. Ушундай. Үч бурчтуктагы окшоштуктар ушулар. Кийинки өтө турган темабыз биздики тригонометрия болмокчу. Буга чейин мен параллель түз сызыктарды өттүм. Бурч жөнүндө маалымат бердим. Анан окшош үч бурчтуктарды айттым. Ушунун баардыгын колдонуп биз тригонометрияны эңки сабакта түшүнгөнгө аракет кылабыз.